бүгүнкү улуу эгемендик күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Баарыбыз ушу бейишсиз жерибизде ээн эркин, эч кимге эч качан баш ийбей, көз карандысыз мамлекет болуп, күч кубаттуу, бай, ошону менен бирге эне тилибизди, каада салтты, ооз ыйык жерибизди катуу сактап, угумдарды карыктап жашайлы. Эркин желегибиз эркин кулундарды карыта, эркин көз карандысыз желбирешин каалаймын. Кыргызстандыктарды эң улуттуу улуттук майрамы эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Чың ден соолук, бейпилдик өсүп өнүүгө жана туруктуулук каалайбыз. Ар бир үйдө тынчтык орноп, бакубатчылык өмүр сүрсүн. Уют кулуу элине улап тирдигиң, бузулбасын ыйык ордоо түндүгүң, ак калпагың дайым турсун бип-бийик, даңазалап калпагында эгендигин. Эгемендин туусун алып колуңа, түштүң бүгүн өз тандаган жолуңа, өркүндөй бер өсө бергин Кыргызстан, эмгегимди сен үчүн деп койдум да. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. 31 август Республиканын Жогорку Кеңеши 1990 жылдын октябрь айында өлкө аталышын Кыргыз ССРинен Кыргыз Республикасына өзгөртүп, 1990 жылдын 15 декабрында республиканын эгемендик декларациясын кабыл алып, 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү жарыяланган. Ооба, эгемендүү болуу оңой эмес. Ошентсе да Кыргыз мамлекети өзүнүн туусун, гербин, акча бирдигин кабыл алып, чыныгы эгемендүү өлкө экендигин көрсөтө алды. Эгемендүүлүк майрамы Кыргыз Республикасында өлкөнүн эң маанилүү, негизги майрамдардын бири. Бул күнү биздин эркиндигибиздин, өз алдынчалыгыбыздын, өлкө катары, эл катары биримдигибиздин символу. Бул майрам мамлекетибиздин бир дагы башка майрамдарына тең келе албас. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Аргасыз кетсең да, алыска жетсең да, сагынарсың ыйык. Айтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канча адам. Эгемендүүлүк майрамы ар бир улут, атуу жана мамлекет үчүн улуу майрам болуп эсептелет. Кыргыз элинин тарыхында кайрылсак, ушул эркиндик, эгемендүүлүк үчүн биздин ата-бабаларыбыз кандай гана татаалдыктарды, оор күндөрдү, узак жолду басып өтүшкөн. Ушул эгемендүүлүккө көз карандыска жетиш үчүн өз жанын аябаган инсандарыбыз тарыхта таш катамга баскандай жазылып, ардакталып, сыймыктануу менен окулуп келет. Бул ата-бабалардын кылымдар бою төгүлгөн канынын, энелердин 100 жылдар бою төгүлгөн көз жашынын баасы, улуу муундун тынбаган аракетинин натыйжасы. Демек, бул улут үчүн улуу күн. Көз карандысты алгандан бери бир топ кыйынчылыктар менен бирге ар тармакта өнүгүп, ийгиликтерге жетишип келе жатабыз. Майрамыбыз кут болсун, кадырман кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Алдыга койгон ой максаттарыбыз ишке ашып, жаркын келечекке бирге жетели.